айтпай айткан болсоң, ошолорду мисалы үчүн шииттер кирип бизди каптап кетип атат, биз унчукпай отурабыз. Мына ошолордун туура эмес экенин айтуу, мына ушул албара, Алладан кутулуунун жолу. Ал эмес мен ошко апарып шииттер боюнча китеп таратсам, адамдар мага каршы чыгып жүрөт, астагфирулла бизге фитна чыгарып атасың деп. Эртең кызың убактылуу катын кылып алганда ошондо убактыңа фитна булуп токтоп каласың. Азирет Алини Кудай деп, балаң атын Акбар Али деп коюп алганда, Аллаху Акбар дебей, Али Акбар деп коюп алганда, ошондон анан сага фитна чыгат ошондо. Таңғалам кейбір адамдар шығып, уставтарын көріп, уставында бұл Агахан жақшы эле экен дейт. А бізде дәвәт уставы жоғыры соны іште очпайбы. Устав деген бір қағаз жыртып қойсаң да эле болот кентип. Амал кете берет туғаным. Ошон үчүн ишенбеш керек шииттерге. Алардын жакшылык кылган жери жок бизге. Туура дипломатия башка тынчыраак болуш керек, бирок биз айтпаганда ким айтат? Ошон үчүн алардын туура эмес акыйда экенин түшүндүрүп айтышыбыз керек биз. Эч бизге жакшылык кылган эмес булар. Азирет Абу Ханифанын убагынан бери ушуга жакшылык кылган эмес азырга чейин. Кече депутаттарга барып посол арызданды, Иранын посолу Чубак ажы качан карасак бизди ушинтип эле жамандап кой деп койсуңар десе, сен баягы жазыптыр тиги депутат Чубак ажыны ушинтип карап койгула, эл аралык ынтымак. Анан алардын ошол жанагы ыйман акыйдасынын ичинде такия дегени бар. Кайсыл жерге барсаң, кайсыл жер элдин жерин жер десең, ошол элдин ырында деген булардын акыйдасында бар. Жашыруун. А бирок бир жылдын ичинде Ирандын өзүндө канчалаган сүнниттер, түркмөн сүнниттеринен, биздин өзүбүздүн казак сүнниттерден канчасы асып өлтүрүлдү, эч ким чыккан жери жок. Ал маселе башка эле маселе, бул геосаясий маселе. Мен ойлойм, биздики да ушуга мындай унчукпай койбош керек эреже боюнча. Анткени биз сүннеттердин тилектештиги болуш керек. Бүгүнкү күндө биз шииттер менен кандай мамиле кылышыбыз керек? Туура эмесин айтышыбыз керек. Өлтүрүш, кубалаш кереги жок бизге. Бирок адамдарга, жамааттарга түшүндүрүш керек. Булардын акыйдасы бузук. Кур'ани Карим толук эмес деп айтышат. Азирети Фатима, Азирет Алиден башка 5 сахабада башканын баары күфүр деп айтат. Абу Бакымарларды сөгөт, Азирети Усманды кошуп сөгөт, Азирет Айшаны экөөбүздү сойку деп айтат. Азирети Жебрейил фериштени кыянатчыл деп айтат. Жебрейил фериштени Азирет Алиге жөнөткөн, Азирет Алиге түшүп келе айтып, кыянатчыл кылып Мухаммедке кетип калган деп айтышат. Деген акыйдалары бар, булардыкы туура эмес дегенди айтышыбыз керек. Бирок ошентип айта берсек, адамдардын пикирине келсе эле, анан бардык ордуна келе турматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулмандар, кыргыз элим, кандайсыздар, амансыздарбы? Бул видеонун башындагы Чубак ажыбыздын сөздөрүн угуп, уже түшүнүп жеттиңиздер деп ойлойм. Бул видео азыркы Кыргызстандын мушкери шиит Рафаэль Фезиев жөнүндө болмокчу. Бул жөнүндө интернетте, Фейсбукта, Инстаграмда, Ютубта баардыгыбыз уже угуп, көрүп, билип жүрөбүз. Мен дагы ошол жактан көрүп, комментарияларды угуп, видео тартып, сүйлөгөндөрү да угуп чыктым. Мен ойлошумча, именно ушул тема жөнүндө бизде адамдар үчкө бөлүнүп тур да. Биринчи бөлүмдөгүлөр шииттер жөнүндө эч кандай информациясы жок, шииттер ким экенин билбейт экен. Экинчи бөлүмдөгүлөр шииттер ким экенин билет экен, бирок все равно ошол шиитке поддержка берип, колдоп, onu актап жазгандар бар экен. Үчүнчү бөлүмдөгүлөр машаллах шииттер ким экенин өтө жакшы билет экен. Шииттердин бизге канчалык бир опасности бар экенин билет экен, сүнниттерге кандай бир жамандык көрсөтүп атканын билет экен. Машаллах, Аллах Таала аларга имандарын иман берсин. Колдорунан келишинче комментарий жазып, видео тартып, каршылык көрсөтүп атат. Эми бул Рафаэль Фезиев жөнүндө не только ол жөнүндө, шииттер жөнүндө мага чейин да сүйлөп келишкен. Өзүбүздүн Кыргызстан алымдары азыркы күнгө чейин сүйлөп келип жатат да. Кече жагында эле өзүбүздүн шейх Максат ажы өтө сонун, өтө жумшактык менен бул мушкерге, шиитке мындай өзүнүн ой пикирин айтты. Ал бул видеого жетип барыптыр. Жетип барып, бир-эки жерлерде көрүп калдым, комментарий жазыптыр. Комментариясында типа мен өзүмдүн туура жолумду таап бүткөнмүн, силер өзүңөрдүн жолуңарды таап алгыла, өзүңөр ширкке батып жүрөсүңөр деген маанинде жазып коюптур. Ошол сөзү мага өтө жаман катуу тийди. Мындайча айтканда алам кылып атат. Ол сөздү ол башка бир мага окшогон бир жаш балдарга, же болбосо мындай алым эмес адамдарга жазганда дагы, жазса дагы мындай ончо обидно болбойт эле да. Биздин алымдарга бул өзүнүн батыл, мындай туура эмес каршылык көрсөтүп атат да. Эми ошону билип туруп дагы мана ал биринчи, экинчи бөлүмдөгү адамдар ошол шиитке поддержка берип, комментарий жазып, обращение кылып, андай жүрөсүңөр да Кыргызстандачы. Эми сиздерге
кантип айтса болот дагы. Интернетте толтура шииттер ким экенинде өтө толтура видеолор бар. Алымдары сааттап сүйлөп кеткендери бар. Ошолорду кайрадан дагы бир жолу угуп алыңла. Эми кыскача айта кетсем, мен лишний өзүм кыскача айта кетсем, бул шииттер кимдер? Шииттер айтат, биз пайгамбарыбыздын дейт, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүн биз сүйөбүз дейт. Эми карап тургула. Эгер олар биздин пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн сүйсө, эмнеге анда биздин пайгамбарыбыздын эң сүйүктүү болгон аялы Айша энебизди азыркы күнгө чейин ланаттап, каргап сөгүп келеттер. Азыркы күнгө чейин өздөрүнүн майрамдарында ушундай, эми мен бир алымдардан угуп калдым. Азыркы күнгө чейин бир майрамдарында бир эчкини тутуп келип, ошонун чачын жулат экен да. Типа биз Айшанын чачын жулуп атабыз деген. Көрсөңөр, насколько буларда ненависти бар да, насколько ненависти бар. Кантип эле биздин пайгамбарыбыздын эң сүйүктүү болгон аялынын азыркы күнгө чейин өтүп кетсе дагы, башка болсо дагы жамандап жүрсө, биз кантип олорду жакшы көрө алабыз? Эми Айша энебиз бул пайгамбарлардын аялдары бизге эне болот да. Эми сиздердин өзүңөрдү энеңерди бирөө сөксө, кандай жиниңер келет? Ошону билип туруп дагы ого поддержка берип, эмне болуптур, жүрсө эмне болуптур? Эми силерге жаккан жери ушу Америкада ушул мушкер арам болгон ушул спортто Кыргызстан желегин көтөрүп чыккан, ончолук болбош керек адам деген. Эми ол Айша энебизден кийинки сахабаларды дагы жаман көрөт болорчу. Бир гана Айша энебиз эмес, Айша энебизден кийинки пайгамбарыбыздын эң жакын адамдары, эң жакын достору, эң жакын сахабаларын да жаман көрөт керек болсо. Олардан биринчиси ким? Абу Бакр Сыддык. Абу Бакр Сыддык ким болгон? Пайгамбарыбыздын эң жакын досу болгон, кайнатасы болгон. Пайгамбарыбыздан кийинки халифа болгон, одан кийин Умар болгон. Керек болсо ошолорду дагы кафир дейт болорчу. О сахабалар кимдер болгон, субханалла, билесиңерби? Керек болсо Умар радиаллаху анху айткан сөздөрдү Аллах аят кылып түшүргөн, керек болсочу. Ошолорду дагы билип туруп, кантип биз шейттерди жакшы көрөбүз? Кантип мусулман адам шииттерди кантип жакшы көрө алат? Чончо нерседен кийин. Эми ошол маалда болуп кетиптир, эми ошол маалда сүйлөп коюптур деген болсоңуздар адашасыздар. Керек болсо азыркы күнгө чейин Айша энебизди, керек болсо сахабаларды жамандап жүрөт азыркы күнгө чейин. Ошол именно өзүнүн мушкеримин, өзүнүн туура жолдомун деген Рафаэль Фезиевдин өзүнүн Instagram баракчасына кирип көрүңүздөр. Видеолор толуп кеткен. Я Али деп бакырып жүрөт ошол жердечи. Эмнеге бир кыйкырбайт? Абу Бакрды эмнеге мактабайт? Умарды эмнеге мактабайт? Потому что оларды жаман көрөт, оларчы. Потому что оларды жаман көрөт. Эгер мени сөзүмө ишенбесеңиздер, мана өзүңүздүн кыргыз эле алымдарды уккула, шииттер кимдер деп жазсаңыздар толтура чыгат. Ошолорду угуп, түшүнүп, билип алыңыздар. Эми оны бир эле желекти көтөрүп чыгып койгонуна адашпаңыздар. Альхамдулилла, өзүбүздүн кыргыз жигиттери мына өсүп баратат, өсүп чыгып атат, көтөрүп атат, олимпиадаларда чыгып атат желектерди көтөрүп. Иншаллах, дальше болот ошондойчу. Керек болсо UFC'ге да чыгат. Эгер шундай эле бизден мушкерлер чыксын, шундай күчтүү балдар чыксын десеңиздер, мана өспүрүм жаш спортсмендер толтура. Просто поддержка жок олорго. Кылгыла, жардам бергиле. Ар биринин өзүнүн баракчалары бар, телефон номерлери бар, чыгып колуңардан келишинче жардам бергиле ошолорго. Лично мен өзүм тааныган балдар бар. Иштесе тренировкасы калып кетет, тренировка кылса иши калып кетет. Онда жизнь болбойт да. Бергиле ошолорго поддержка. Раз өзүбүздүн кыргыз жигиттерин мындай ошол Америкада, ошол UFC'де желекти көтөрсүн десеңиздерчи. А бирок туура келгенге ондай поддержка бере бербеңиздер. Бериңиздер өзүбүздүкүлөргө, бериңиздер сүнниттерге, бериңиздер. Бул шиит болсо эмне болуптур деген вопрос өтө көп экен да. Азыр эле айтып кеттим. Биздин энелерибизди, биздин сахабаларыбызды, бул динди дин кылган адамдарды каргап, ланаттап жүргөн адамдарды биз жакшы көрө албайбыз. Ошол себеп. Туура эмес сүйлөп койгон болсом мени кечириңиздер. Ошо чыдалбай кетип, видео тартып чыгарышты чечтим. Бул роликти таратыңыздар, мүмкүн болушунча. Билбегендер көп экен, укпагандар көп экен, жетпегендер көп экен. Көрүшсүн, билишсин, бул шиит ким экен, бул Рафаэль Фазиев ким экен, билсин. Анан кийин ошону
Айта кетсе, бул видео мусулмандарга тиешелүү, мусулмандарга. Динге тиешеси жок адамдар укпай эле койгула. Бул сиздерге сөзсүз жакпайт. Или жүрөгүндө иманы жокторго да жакпайт бул сөзчү. Бул видео мен мусулманмын. Мен пайгамбарымды сүйөмүн. Мен пайгамбардын сахабаларын сүйөмүн. Биринчи халифаларды сүйөмүн деген адамдарга тиешелүү. Анан кийин эле бир желекти көтөрүп чыгып калса эле жакшы көрө берген адамдарга тиешелүү эмес бул сөзчү. Туура сүннүт болсун, чыксын, мушташсын, колдон келишинче мактайлы, баша кылайлы. А биздин пайгамбарыбызды жаман көрүп атса, колдойм десе колдой берсин, колдобогондор ниетиңиздерди тууралап алыңыздар. Дагы бир жолу айтып кетем, бул видео өзүнүн мусулманмын, өзүнүн сүннитмин деген адамдарга тиешелүү. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.